биринчиси мына комиссия боюнча колдонсо чыгып кетеби, экинчиси колония поселение алтынчы февралда чыгат. Мына эгерде мыйзам иштесе бизде, үчүнчүсү такыр болбосо мынакей ырайым берүү боюнча мына алдында турат, кол астында турат ырайым берүү боюнча. Эгерде азыр учреждение алып келип президентке киргизсе эле уже президент кароосуна алыш керек мыйзам мененче. А бирок аны кандайдыр бир күчтөр жөнөтпөй кармап турушат. Биз ошолордун үстүнөн ГСИМдин начальнигинин үстүнөн арыз жаздык. Кыргыз Республикасынын премьер-министрине караштуу экен. Биз премьер-министрге дагы мынакей, прокуратурага дагы, ошол эле ГСИМдин өзүнө дагы жаздык. Могул начальниги, мына учреждение 1дин начальниги биздин район боюнча документтерибиз баары толук өтүп келгенине, өзүнүн мээнети өтүп кеткенине карабай, бүгүнкү күнгө чейин президентке жөнөтпөй отурат. Урматтуу президент, анан мына эгер биз ошондон президентке да кайрылдык да, президентке дагы мына ушинтип биз сизге жөнөтпөй атат деп биздин вопрос, ушул район боюнча берген вопросубуз кандай болуп атат? Ушул суроо каралып атабы дегенде, президент биздин кол астында ошол район берүү комиссиясынан бизге жооп келип атат. Сиздердин район берүү боюнча документтериңиздер бизге келип түшө элек деп берип атат да. Бизге келе элек деп берип. Биз даярдап уже ГСИМде жатат да, ал эмеде учреждение 1де жатат ал документтер. Көрдүңүздөрбү кандай жерде токтоп турабыз? Урматтуу президент, ушуларга көңүл бөлсөңүз, эгерде бизде чындап мыйзам иштей турган болсо, анда же комиссия менен чыгып кетет, комиссияны колдоп, же болбосо колония поселение менен чыгып кетет. Эгерде нак чындап мыйзам иштесе, анда бүгүнкү күндө Садыр Жапаров акталыш керек.